гумандуу тарбия, гумандуу педагогика бул чынчыл болуу. Ошо өзүңдү кандай сен тарбиялайсың, андан кийин балага кандай үлгү болуп бересиң деген. Кичинекей бала өзүнүн табият боюнча мындай 45 мүнөт отура албайт. Авторитардык стилде чоңойгон бала менен гумандык стилде чоңойгон баланын айырмасы кандай болуп калат? Өзүн уга албаган, өзүнө ишенбеген, андан кийин дайыма буйруктарды күтүп турган адам болуп калышы мүмкүн. Этнопедагогикада деле кыргыздын салттуу тарбиясында деле ушу гумандуу педагогиканын көп элементтери эске алынып Мен башкача айтат элем. Этнопедагогика кыргыздарды кайсы тарбия кылымдап сактап келген педагогика, кайсы бир эрежелер болобу, тарбия болобу, буну гумандуу педагогика деп айтсак болот. Ошо садаган кетейин, айланып кетейин, апан айлансын, бай болгур, Кудай бергеним, эл багарым деген кандай сөздөр унутулуп кетип атат. Ошо эмнеге ата энелер авторитардык тарбияны тандап алып атышат анда? эгерде сизге кул керек болсо авторитардуу болуңуз. Эгерде өзүнө ишенген бир ардактуу инсанды өстүрөм десеңиз, сиз гумандуу тарбияны тандайсыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу социалдык ишкер, билим берүү тармагындагы адис, илимий PhD изилдөөчү, бизнес тренер, Кыргызстандагы гумандык педагогиканын алгачкы профессору Зарина Макен. Бүгүнкү маегибиздин темасы авторитардык жана гумандык тарбия. Бул подкаст Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду тарабынан Миндирүү фонду менен биргеликте ишке ашырылып жаткан 5 кадам долбоорунун колдоосу менен даярдалды. Алгач эле бүгүнкү тема боюнча авторитардык жана гумандык тарбия деген сөздүн айырмасын түшүнүп алсак, эми авторитардык бул ооба күчкө салып, коркутуу менен деп түшүнсөк болот да, мүстүртөн караганда. Гумандык болсо көбүрөөк баланын көңүлүн карап чоңойткон сыяктуу мындай. Бул темага сүңгүп кирбеген адамдарга ошондой эле сезилет да. Сиз ушул теманын негизги мындай түшүндүрүп берчү адамы катары айырмачылыгын так айтып берсеңиз. Гумандуу тарбия деп айтканда көбү ушу жана эки койбогон мугалим же бакырбаган ата эне деп ошентип ойлошот да. Эң негизги гумандуу тарбия бул баланы өзгөртүү эмес, бул эң биринчиден өзүнүн алдынча иштөө. Бул өзүндү тарбиялоо деген нерсе. Бала деген ошо айтканын кылбай, бул деген көргөнү кылат. Ошондуктан гумандуу тарбия бул эң биринчиден ошо өзүңдү кандай сен тарбиялайсың, андан кийин балага кандай үлгү болуп бересиң деген. Ошол эле тарапта айта кетсек, ата энеге тийиштүү, бул мугалимге тийиштүү. Мисалы өзүңүздөр билесиз, окуу деп талап кылган мугалимдер көп, бирок мен өзүм окуймбу, өзүм кесип боюнча бир жаңы маалыматтарды аламбы деген андай мугалимдер аз болуп жатат. Ошондуктан мен үчүн бул гумандуу тарбия, гумандуу педагогика бул чынчыл болуу педагогикасы. Андан кийин экинчиден гумандуу педагогика бул эң биринчиден бир табият педагогика. Биз деген төрөлгөндө эле биз мээримдүүбүз, баласак, ар бир бала мындай жакшы көрөт, сүйүү менен толгон бир жаратылыштын белеги болот да. Андан кийин кантип эле биз туура эмес ыкмалар менен авторитардык педагогика менен биз ошол сезимдерди балдарга жокко же чыгарып, же аябай азайтып салабыз да. Ошондуктан менимче гумандуу педагогика бул табигый педагогика. Авторитардык бул көп учурда өзүбүзгө ыңгайлаштырып алган ыкмалардын педагогикасы. Мисалы деген карап көрсөңүздөр, кичинекей бала өзүнүн табият боюнча мындай 45 мүнөт отура албайт. Ал деген мындай бир кыймылы көп болгон, бир нерсени сурап турган, андан кийин бир нерсе кызыккан бир кичинекей адам болот. Андан кийин биз аны эмне кылганбыз? Сен деген мага ошо тоскоолдук жаратасың, сен мындай отур, колуңду минтип көтөрөсүң, керек болсо бири-бирине оп окшош болуп кийинесиң деп, бул деген чоңдордун талабы болот. Бул деген ошондуктан гумандуу педагогика бул балдардын кызыкчылыгын коргогон педагогика. Авторитардык тескерисинче болот экен да, балдардын кызыкчылыгын эске албаган педагогика болуп калат экен. Бул чоңдордун кызыкчылыгын коргогон педагогика деп айта кетсем болот. Бул деген ошо балдарды ыңгайлаштырып алган бир система. Демек, авторитардык тарбияда өскөн баланын жаратылышка, табияттан берген мүмкүнчүлүктөрүнө каршы чоңойтуу деп эсептесе болот экен да.
Жок, андай деле айта албайбыз. Мисалы карасаңыздар, гумандуу педагогика бул эң биринчиден ошо өз алдынча иштөө деген. Мисалы мугалим деген өзүндү баратканда ошо сураш керек да, мен кандай бир маанай менен балага баратам, мен эмнени алып бара алам, бүгүн кандай бир балдарга жылмаюу же бир жакшы сезимдерди берем деп. Анан кийин байкап көрсөңүздөр, көп учурда ошо педагогика деп айтканда көбү чатташтырат да, бул жалаң эле ошо билим берүү тармагында деп. Жок, гумандуу педагогика азыркы учурда бизнеске да ылайыкташтырса болот. Мисалы ошол эле мамиле жана жетекчи менен анан кийин алдында иштеген адамдардын дагы ошо ортосунда кандай мамилеси. Көп учурда ошо коркуу сезим басымдык кылат да. А гумандуу педагогика бул эң биринчиден ошо ишеним, бул кызматташуу, бул баланын деген жанында сен ак бараксың, мен сага деген азыр билим берем, мен сага азыр тарбия берем. Бул андай эмес, бул баланын жанында мен сага тирекмин, мен сага мен сени жакшы көрөм, мен сага жардам берем, мен сага кеңешчи болом деген ошондой чоң адам ошо баланын жанында ошондой болуш керек да. Колдоочу катары болот экен. Колдоочу катары. Вертикалдуу эмес, горизонталдуу. Горизонталдуу ошо көз караш болуп. Ошо эң негизги балага ошо чоң жанында даанышман, акылман чоң адам болсо баланын жанында, ошондо бала өзүнүн чыныгы, шыгын, Кудай берген бир талантын бул дүйнөдө ишке ашыра алат деген ошондой бир ой аябай маанилүү гумандуу педагогикада. Баланы чоңойтуудагы ошо гумандуу стилди тандаган адамдар балдары келечекте ошондо кандай болуп чоңоет? Айырмачылыгы баягы авторитардык стилде чоңойгон бала менен гумандык стилде чоңойгон баланын айырмасы кандай болуп калат? Бул эң биринчиден ошо авторитардуу чөйрөдө өскөн бала бул өзүн өзүн уга албаган, өзүн өзүнө ишенбеген, анан кийин дайыма буйруктарды күтүп турган адам болуп калышы мүмкүн. Эмне дегенде, мына байкап көрсөңүздөр, ошол эле бизнес чөйрөнү ала турган болсок, бизнесте бул жанагындай ишмердүүлүк, көз алданча иштей турган адамдар кандай ошондой бир сапаттар талап кылат. А эгерде бала деген ошо биринчиден ата энесинен буйрук күтүп, анан кийин мугалимден эле буйрук күтүп турса, кийинчерээк ал бизнеске өзүнүн бир талантын ача албай калат. Эмне дегенде, бизнес чөйрөдө аябай керек ошондой сапаттар. А гумандуу педагогикада бала, гумандуу чөйрөдө өскөн бала бул эң биринчиден ошо өзүнө ишенет, кыла алам, ишенет өзүнө. Анан кийин эң негизги нерсе башка адамдар менен жакшы мамиле түзө алат. Келечекте бактылуу, ийгиликтүү боло турган адамдарды чоңойтчу педагогика экен, ошондой стиль. Андан кийин эң негизги гумандуу тарбияда бул деген баланы ошо чоң жашоого даярдоо. Мисалы деген, мен дайыма сенин жаныңда боло албайм, сен кийинчерээк чоңоесуң, үй бүлөңдү курасың, жакшы бир жашоону сүрөсүң, жаныңда дайыма боло албайм деп, бирок ошо ата эне бир фундамент куят. Ошондуктан гумандуу тарбияда өскөн бала бул деген өмүр бою өзүнө ишенип, ошо бир жакшы бир катуу фундаментте өсөт. Анан бул абдан сонун нерселерди айтып атасыз да. Эмнеге ата энелер көбүрөөк авторитардык тарбияны тандап алып атышат анда? Эми гумандуу педагогика, мен буга чейин айтып кеткендей, бир табигый педагогика. Көп учурда биз унутуп калабыз. Андан кийин мында бир 3 суроо жаралат да. Мүмкүн ата эне өзү авторитардуу чөйрөдө өсүп калган, башка бир үлгү көргөн эмес. Экинчиден, ал коркуу сезимин же сүйүү башка тил менен балага айтып берүүгө ага ыңгайлуураак. Мисалы деген, балага ошо түшүндүрүп берип, диалог түзүп, күндө сүйлөшүп, эрежелерди айтып, андай нерсе бир аз көбүрөөк убакыт, анан кийин көбүрөөк жана сабырдуулукту талап кылат. А мисалы кыйкырып, баланы чаап же мисалы бир кандай десем, жаза көрсөтүү, бул деген тезирээк натыйжага алып келет. Ошондуктан көп учурда ата энелер ошо бир жөнөкөй, бирок туура эмес жолду тандап алышат. Негизи авторитардуу тарбиянын плюстары барбы? Болушу мүмкүнбү? Баары ошо сиз тарбиянын кандай натыйжасын каалап жатасыз. Эгерде сиз чыныгы бир баланы кул мүнөз кылып өстүрөм десеңиз, сиз авторитардуу бир ыкманы тандасаңыз, ошондо мүмкүн туура болуп калышы мүмкүн, плюстары бар болуп калышы мүмкүн. Бүт баары ошо ата энелер аягында бала 18-ге толуп өз жашоосуна кетет, өз үй бүлөсүн түзөт деген кандай бир баланы, кандай бир адамды көрүп турсаңыз, ошого ылайыктуу силер дагы же гумандуу же авторитардуу ыкмаларды тандайсыз. Эгерде сизге кул керек болсо, авторитардуу болуңуз. Эгерде өзүнө ишенген бир
ардактуу инсанды өстүрөм десеңиз, сиз гумандуу тарбияны тандайсыз. Бул эми оңоюраак жолу болот атат да, азыр Авторитардуу оңой, бирок туура эмес жол. Гумандуу тарбияны тандаган ата эне үчүн кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Эң биринчиден ошо өзү көнүп калган адаттардан баш тартуу. Көп адамдар ошол эле, мисалы биз коомдук унааларга отурсак, аяк жакта деген бири бирин түртүшкөн, бири бирин мындай бир аз сый урмат көрсөтпөгөн адамдар көп болуп, ошондон бир жана раздражение деп коет го, бир кыжырдануу сезимдер болуп, ошол эле кыжырдануу сезимдерди мен көп учурда ошо ата энелер үй бүлөгө да алып келгенин көрүп калам да. Андан кийин ошо Өздөрү чарчап келип эле анан балдарына көңүл бурганга убакыт жок. Анан мен айткандай болот. Да, сиз айткандай эле, мисалы авторитардуу тарбияны ким тандайт? Чарчап калган ата энелер, башка үлгү көрбөгөндөр, үчүнчүдөн ошо коркуу сезимин жана сүйүү сезимин башкача айта албаган ата энелер тандайт. Анан мунун кесепеттери келечекте кандай болуп калат? Мисалы, азыр ата энелерге биз ушул гумандуу стилге өткүлө деп көбүрөөк маалымат берели деп аракет кылып атабыз да. Анан ошого гумандуу стилди тандабасак, авторитардык стилде келечекте балага кандай кесепеттер? Ошол эле коомго деле мисалы. Ошол эле зордук зомбулукту жаратат эң биринчиден. Сый урматты сүйүүгө толбогон бала сөзсүз деген ошо өзүн жана ички кыйкырыгын сөзсүз деген ошондо зордук зомбулук ыкма менен чыгарат. Аялына болобу же кичинекей балдарына болобу же ошол эле алдында иштеген кесиптештерине болобу, ошондой бир эң биринчи ошо эмеси болот да, натыйжасы чыгат. Авторитардуу тарбиянын натыйжасы ошондой болуп чыгат. Негизи эле айтышат го, ошо тарбия деген сөз өзү эле баягы бир нерсеге көндүрүү, дрессировка сыяктуу деп айтылат депчи, аны баланы чоңойтуу деп айтыш керек туурасынан деп, ушундай да пикирлер бар да. Анан ушу авторитардуу стилде билбей эле ушу мени ушундай чоңойткон, мен да ушундай чоңойтом деп балдарын катуураак кармап жүргөн ата энелер аң сезимдүү, ооба гумандуу стилге өтсөм болот экен десе, кантип ошол тарапка өтсө болот, кантип гумандуу стилге буруп кетсе болот? Жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы сиз өмүр бою кыргызча сүйлөп жүрүп же башка бир тилди алалы, мисалы англис тилди билесиз, андан кийин сизге айтат кытай тили менен баланы үйрөтүшүңүз керек деп. Сиз эгерде кытай тилди билбесеңиз, кантип баланы үйрөтөсүз? Сүйлөшө албайсыз. Ошондуктан бул дагы кадимкидей үйрөнүш керек. Бул деле айта тургандай бир авторитардуу стиль бар, анан гумандуу стиль бар. Ошого деген кызыгып, китеп окуп, ошондой эле бир гумандуу адамдар да жаныңызда бар болушу мүмкүн. Такыр башкача балдарды тарбиялап, башкача сүйлөгөн адамдар, ошолордун арасына аралашып, алар менен жүрүп. Андан кийин эң негизги мына интернеттин дагы булактарын колдонуу. Азыр гумандуу педагогика десеңиз, YouTube'дан болобу, кайсы жерден болобу, аябай көп ошондой видеолор да чыгат да. Мисалы сиздин дагы каналыңызда аябай көп ушул гумандуу педагогиканы кармаган адамдар келип ошо сүйлөп берди да. Ошондойлорду изденгиле, ошондуктан өз алдынча иштегиле. Эмне дегенде биз ошо зордук зомбулук биз көргөн деген бизде эле токтош керек деп мен дайыма ошо ата энелерди чакырам да. Бул деген бизге калып калган керексиз мурас болуп жатат. Эң биринчиден ошо гумандуу тарбияга өтөм деген ата энелер же мугалимдер өзүнө 3 суроо бериш керек да. Эмне үчүн мен ошондой стилди тандап жатам? Мен мүмкүн бирөөдөн көрдүмбү, же мүмкүн мен гумандуу тарбиянын тилин билбеймби депчи. Экинчиден деген эмне үчүн мен ошондой авторитардуу стилди тандап, артында кайсы бир жакшы ниетим турат деп. Кээде көп учурда, бир 90% учурда же жакшы көрөт баласын, бирок туура эмес айтат. Мисалы, мектепке барасың, окуйсуң, окубасаң бомж болуп каласың, сел саяк болуп каласың деп көп ошо мотивация кылат. Бул мотивация бир аз башкача. Ага дагы үйрөнүш керек да. Балага деген ошо сүйүү менен чек кое турган болсоңуз же мотивация бере турган болсоңуз, бул узак мерчемде иштей турган стратегия, узак мерчемде иштей турган эрежелер болот да. Андан кийин үчүнчү нерсе, ошо гумандуу тарбияны тандап алганда ата энелер, мугалимдер бул бири-бирине деген ошо жөлөк болуш керек. Эмне дегенде өз алдынча эле алып кете албайсың. Жанагындай азгырыктар аябай көп болот. Башка үлгүлөрдү көрөбүз, ошондой эле коомдук унаада башка коомдон дагы бир силерге бир
туура эмес жасаган мамилени ошону толуп келип туруп анан кийин балага да чыгаргысы да бар да. Бирок андай эмес. Ошондуктан эң биринчиден өзүңүздү сурап көрүңүз, эмне үчүн мен мындай кылып жатам. Экинчиден ошо булактарды издеп ошо дайыма күн сайын деген ошо гумандуу тарбиянын ыкмаларын үйрөнүш керек да, анан кийин сөзсүз ишке ашырыш керек. Үчүнчү нерсе ошондой бир чөйрө таап саналаш пикирлештердин арасына да аралашсаңыз сиз ошол жолу деген жеңил болот. Анан кийинчерээк кадимкидей адатка айланганда өзүңүз дагы чочуп турасыз да. Мен мурун авторитардуу ата эне болчу экенмин деп. Көбүрөөк биз да ата энелер менен иш боюнча дагы байланышып калабыз да, анан кийин жазышат да, силер деген азыр ушинтип көңүл буруш керек, анын пикирин угуш керек деп атып эле башка чыгарып аласыңар балдарды депчи, бул ээн башты калып келет деген аябай чоң коркуулар бар да ата энелердин, байкасам. Сиз ушуну түшүндүрүп кетсеңиз, гумандуу стилде чоң өтүп жаткан ата энелер балдарын чын эле ээн баш кылып жүрүү коркунуч барбы? Көп учурда ошо адашат да. Чектөөсүз тарбия бул гумандуу тарбия эмес. Бул эң биринчиден ошо баланын жанында даанышман чоң барбы деген ошон тарбия. Эмне дегенде ошо ар бир баланын жанында бир акылман болуп, балам же кызым же окуучусуна айтабы, ошо бул жашоодогу эрежелерди түшүндүрүп берген. Андан кийин бул жана келишим түзүү бала менен. Мен сага айттым, мен чоңмун, сен мындай кыласың, солго оңго бассаң атууга кетесиң деген эмес да. Бул эң биринчиден кел экөөбүз сүйлөшөбүз. Эмне үчүн бул эреже ушундай? Мисалы деген үйгө келгенде колуңду жуйсуң. Эмне үчүн бул колуңду жуйсуң? Бул жакта микробтор бар. Андан кийин сен деген ошо микробторду алып келсең, башкаларды жуктурасың. Кичинекей иниң бар, ошо иниң да ооруп калышы мүмкүн деп. Ошону көрдүңүздөрбү? Бул деген ар бир эреженин артында эң биринчиден ошо бала дагы ошо макул болуш керек, бирок макул болуш үчүн анын артында билим болуш керек, маалымат болуш керек. Ошондуктан бала менен бул гумандуу тарбияга өтөм десеңиз, эң биринчиден көп бала менен диалог түзүп, аны менен чогуу китеп окуп, мүмкүн ал менен баарлашып, ошондуктан деген гумандуу тарбия бул эң биринчиден балага көп нерсени айтып берүү. Андан кийин азыркы учурда көп ата энелер ошо ишине алек болуп, дагы шегинеси бар, дагы башка нерселер бар болуп атып, анан кийин балага такыр эле аз калып калып аткан убакыт болуп атат да. Андан кийин көп учурда бизде дагы бир ой пикир бар. Чыныгы тарбияны үлгү катары көрсөткөн бул үйүңүздө ата эне эмес, бул чоң ата менен чоң апа болуп калышы мүмкүн. Карап көрсөңүздөр, тай эне менен тай ата, чоң ата менен чоң апа баланы кандай жакшы көрөт, чексиз сүйөт, көп тыюу салбайт, мээримин берет да. Бул деген ошо чыныгы ата эненин модели болуш керек да. Бирок деген көп учурда ошо жаштардын такыр башкача бир максаттары болгондуктан ал акча табыш керек, дагы баланы камсыздап бериш керек керектүү нерселери менен. Ошондуктан алар деген өзүнүн жана эң негизги ролун мүмкүн деген унутуп калып атышат. Бирок Кудайга шүгүр, көп үй бүлөлөрдө чоң ата чоң апалар болгондуктан алар дагы ошо баланын бир жанагындай муктаждыгын дагы камсыз кылып беришет. Сиз айтып берип атсаңыз, ошо мен мындай ой келип атат да. Негизи бизде этнопедагогикада деле, кыргыздын салттуу тарбиясында деле ушу гумандуу педагогиканын көп элементтери эске алынып Мен башкача айтат элем. Этнопедагогика кыргыздарды кайсы тарбия кылымдап сактап келген педагогика, кайсы бир эрежелер болобу, тарбия болобу, буну гумандуу педагогика деп айтсак болот. Гумандуу педагогика бул Шалва Манашвили ойлоп тапкан эмес, буну Сухомлинский тапкан эмес да. Бул деген 3000 жылдан бери Аристотель жазып келген ошондой бир идеялар. Андан кийин ошондой чыгаан педагогдор, ошондой эле менин устазым Шалва Манашвилидей болуп, алар ошо гумандуу педагогикага ар бир ой пикирин кошуп, ошо менен гумандуу педагогика кеңейет. Бирок азыр карап көрсөңүздөр, ошо этнопедагогиканы биз ала турган болсок, бул деген кайсы бир ыкмалар, кайсы бир салттар, кайсы бир балага айта турган жомоктор, бул деген бизди кылымдап калк катары сактап келген. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мен ойлойм, гумандуу педагогика бул эң биринчиден этнопедагогика, бул табигый педагогика деп. Анткени ошол эле макал лакаптар, ошол лакаптарды айтып эле, анан санжырасын айтып берүү менен, жердин тарыхын айтып берүү менен баланын сандык калыптануусуна дагы туура ушу жомокторду, мисалы ошол эле жана
эко тарбия деп коет эмеспи, экология багытталган. Ал деген мисалы кожо жаштын ичинде кандай жакшы жазылган да, ошо бала деген адам деген кандай бир гармонияда табият менен жашаш керегинчи. Ошондуктан этнопедагогика дей турган болсоңуз, ошо бирок илгерки нерселерди алгыла. Көп учурда биздерин чатташтырып, ошо бизге жакында эле келген же бир жакында эле башка адамдар бизге салып койгон салттарды биздики дей беребиз да. Мисалы ошол эле кыз ала качуу бул деген биздики эмес болчу да. Андан кийин балага жана тилекке каршы муун сайын деген балага кайрылган сөздөр дагы жок болуп кетип атат да. Ошо садаган кетейин, айланып кетейин, апан айлансын, бай болгур, Кудай бергеним, эл багарым деген кандай сөздөр унутулуп кетип атат. Ошо көп учурда ошо гумандуу педагогика чоң бөлүгү ошо балага сүйлөй турган сулуулугу дагы аябай маанилүү да. Балага кандай сүйлөйсүз да. Көп учурда ошого деген ата энелер да бурса, ошо сөздүн ичинде деле кандай даанышмандык бар. Азыр эле айтып кеттим, ошо Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду ишке ашырып жаткан 5 кадам долбоорунун ата энелер үчүн дагы кеңештери бар да, жүздөгөн кеңештер Instagram баракчасында. Анан ал дагы илимий изилдөөлөрдүн негизинде жазылган кеңештер. Анан ошол жакта бир нече кеңеш бар. Балдарыңарга өзүнүн үй бүлөсүнүн тарыхын айтып бергиле, балдарыңарга жеринин тарыхын, өлкөсүнүн тарыхын айтып бергиле. Бул анын келечекте бул дүйнөдөгү ордун таанып билүүгө жана бактылуу болуусуна абдан жакшы шарт түзөт деген кеңештер бар да. Анан ошол эле кеңештер гумандуу педагогикага деле туура келип калат экен. Ооба, ошо мен айтып кеткендей эле гумандуу педагогика бул табигый нерсе, бул этнопедагогика 100%. Андан кийин сиз айтып кеткендей эле бала деген бул дүйнөдө мына карап көрсөңүздөр, апасынын кичинекей курсагынан чыгып эле бул дүйнө жөнүндө эч кандай маалыматы жок. Бирок ниети таза. Ошондуктан деген жанында болгон адам, мугалим болобу, ата эне болобу, бул дүйнөнүн ошо эрежелерин, маалыматын айтып бериш керек да. Мындай болот деп. Андан кийин карасаңыздар, ошо өткөн чак менен ошондой эле жана үй бүлө менен байланышы ата эненин жомоктору аркылуу жанагындай бир тарыхтар жөнүндө ошо айтып бериш керек. Мен бул өз үй бүлөмдө да ошону колдоном. Балдарга кечине жатарда ошо айтам, тандагыла, китеп окуйбуз, жомок силерге айтып берем, же өмүр баян деп. Өмүр баяны ошо мен кичинекей кезимде кандай болгонум, мисалы тайнемден уккан ошо бир ыкаяларды айтып берем. Бирок бул чыныгы жашоодон алынган ыкаялар да. Андан кийин көп учурда 90% балдар дайыма ошо өмүрдөгү ыкаяларды айтып бер деп тандашат. Бул баланын да өзүнүн кызыкчылыгы болот да. Гумандуу педагогикага бул дагы бир туура келчү сөз тандоо экен да, балага тандоо берүү. Кайсы сиз ушул 3 багытты берип аткан соң, сиз алар тандоо берип атасыз, алар өздөрү чечим кабыл алып атат да ошого. Туп-туура ошо балага деген сөзсүз тандоо бериш керек. Эмне дегенде, сиз балага ошо мен айттым дей турган эле болсоңуз, баланын деген кадимкидей жанагындай каршы болгон сезимдер койгонуп баштайт. Андан кийин гумандуу педагогика кандай өтөм десеңиз, сиз өзүңүздү дайыма сурап турсаңыз, мен кичинекей кезимде кандай өзүмө мамиле каалап жатчымын деп. Көп учурда силерге да жаккан эмес. Силерге мисалы кыйкырганы жаккан эмес, силерди урушканы жаккан эмес да. Силерди мисалы чектегени жаккан эмес. Андан кийин эң негизги сиз өзүңүздү кичинекей балалыгыңызды эстеп, андан кийин балага ошондой мамиле кылсаңыз, жанында болгон бир даанышман, жылуу мамиле кылган, аны деген ойлогон чоң болуп берсеңиз эле ошол эле гумандуу ата эне болосуз деп ошондой ишенем. Мен сизден алган маалыматтан улам, ушунча жылдан бери бул темада жүрүп, кандайча гуманный педагогика боюнча атай семинарларга чыккан эмесмин, өзүмө таң калып атам. Абжановдун деле тренингтерин калтырган эмесмин, сиздердин деле иш чараларыңарга барып жүрөм, бирок ушундай жеткиликтүү сиз айтып берип аткандай мындай маалымат алган эмес элем да. Кудай ыраазы болсун. Рахмат. Сиз бул темага кандайча келип калдыңыз өзүңүз? Мен кичинекей кезимде мугалим болом деп аябай кыялданчумун. Бирок тилекке каршы ошо апам 40 жылдан ашык жетим балдар үйүндө мугалим болду, тарбиячы болду. Андан кийин ошо кезде өзүңүздөр билгендей мугалимдердин бир абалы аябай эле оор болчу. Айлык аз, унутулуп калган кесип болуп калган да. Андан кийин апам ошо шыгымды көрүп айткан болчу, мектепти бүтүп атканда сен мугалим болбой эле кой депчи, мага тыюу салып койгон болчу. Андан кийин мен ошо экономика багытын тандап, экономика багытында ошо мугалимиме рахмат, мен математиканы аябай жакшы көргөндүктөн ойлоп калгам, математика экономикага жакын, экономикага барайын деп.
Андан кийин Кудайга шүгүр ошо экономика аркылуу мен билим берүү тармагына келдим. Эконом факультетти бүтүрүп, андан кийин Франциядан ошо стипендия алып, Францияда, Швейцариядан окуп келдим. Кийинчерээк Москвада окудум. Андан кийин Москвадан кайтып келгенде ошо университеттен ошо сабактарды берип калдым. Университеттерден байкап көрсөм, эми 20 жашка толуп калган жаштарга бир нерсени өзгөртүүгө кеч болуп калат экен. Алардын аң сезими түптөлүп калган, алардын көз карашы дагы көп учурда таасирленип калган да. Кийинчерээк ошо өспүрүмдөр менен иштешип көрдүм. Өспүрүмдөн кийин дагы башталгыч класстарында балдар менен иштешип көрдүм. Андан кийин ошол жактан өзүм көп өзүмө койгон суроолорго жооп таптым да. Кийинчерээк байкап көрсөм, ошо 2016-жылдан бери биз деген ата энелер үчүн клубун түзгөнбүз. Аң сезимдүү ата энелер үчүн клуб түзгөнбүз. Андан кийин ата энелер менен иштешсек, баланын биз берген билимдери 2 эсе натыйжа көрсөтөт да. Андан кийин ошондон баштап 2016-жылдан баштап мен деген ошо ата энелердин педагогикасына кызыгып, кийинчерээк ошо Грузиядан жогорку мектебин бүтүрүп, андан кийин ошо гумандуу педагогиканын академиясын Москвадан бүтүрүп, азыркы учурда ошо Кыргызстанда алгач профессор болуп эсептелинем. Ошондуктан мен дайыма ошо эме бар болчу, шыгым, кыялым бар болчу, бирок экономика аркылуу ошондо келдим. Айланып акыры келиптирсиз да. Азыр дагы менин ошо PhD изилдөөм ошо багытка арналган. Бул финансылык сабаттуулукту кандай үй бүлөдөн биз тарбияласак болот деген темага арналган болчу. Эмне дегенде, көп учурда ошо биз мугалимдерден күтөбүз аны, же өкмөттөн күтөбүз ошо финансылык сабаттуулукту балага үйрөтүп берсин деп. Жок, андай эмес. Эмне дегенде, ошо балам тың жашасын, бай жашасын, акчасын жакшылап үнөмдөп ошо башкарсын дей турган болсо, бул деген кызыккан эле ата эне болот. Башка эч ким кызыкпайт балаңыз бай болсун деп. Ошондуктан деген эң биринчиден ошо балага үй бүлөдөн финансылык сабаттуулукту эрежелерин, жанагы ыкмаларын, биринчи маалыматтарын ата эне бериш керек үй бүлөдөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо гумандуу педагогиканы өнүктүрүүндө кандай ийгиликтер болуп атат? Деги эле сиз ушул багытта иштеп жүрөсүз, ата энелер оңой эле келип атабы бул жака, же каршылыктар көп болуп атабы? Рахмат. Сиз айтып кеткендей эле, мына Абжановду дагы айтып кеттиңиз. Казакстанда эми аябай бул өнүккөн багыт, гумандуу педагогика. Бул дагы биринчи хан айым менен Сара Назарбаева менен колдонгон багыт болуп, ошондуктан аябай жакшы өнүктү. Бизде тилекке каршы азыркы учурда Кыргызстан боюнча болгону эле 42 мугалим ошо жогорку мектепти бүтүп, азыркы учурда диплом бар. Элестетиңиз, 42 эле мугалим. А бул деген ошо гумандуу мугалимдер болобу, гумандуу ата энелер болобу, бул ар бир үй бүлөдө, ар бир мектепте болуш керек. Эмне дегенде, эми Казакстанда башкача балдар эмес, Кыргызстанда башкача балдар эмес. Ар бир бала бул дүйнөдө жашаган, бул ошо мээримге, сүйүүгө, жана сый урматка муктаж болот да. Андан кийин мен дайыма ошо ойлой бергемде, кандайча бизде ошондой болуп калды деп. Андан кийин биз ошо гумандуу педагогиканы атайын бүткөн адистер башыбызды бириктирип, гумандуу алам деген уюмду түзгөнбүз. Бирок биз ошо өзүбүз эле мугалим болгондуктан, ошо өзүбүз чыгарып, өзүбүз тапкан акчаларды эле ошо гумандуу педагогиканын идеяларын Кыргызстанда жайылтып жүрөбүз өз алдынча азырынча. Бирок Кудайга шүгүр, буга чейин мына 2 чоң форум өткөрдүк. Китептерди ошо орус тилинен кыргыз тилине которуп атабыз. Азыр дагы бизде видео курс жазылып жатат да. Андан кийин көп учурда ошо мектептер, жеке мектептерде бизди чакырат, ошо гумандуу педагогика боюнча семинар өтүп бериңиздер деп. Азыр эми өзүбүз ошо фондду алып кеткендиктен, бул уюмду өзүбүз өнүктүрүп жатабыз. Бир аз ойдогудай болбой жатат. Түшүнүктүү. Ушул ата энелерге сиздер семинар өтүп жатканда алардан кандай каршылык же колдоо угасыздар? Көбүрөөк кызык болуп атат да, ошол сиздер берген маалыматка ата эне кандай кабыл алуу болуп атат? Гумандуу педагогиканы айтканда негизи 3 аудитория бар да. 3 аудитория. Биринчи аудиторияга барганда сен жалынасың да, балдарга бала сак болгула, балага жакшы мамиле кылгыла, урбагыла, урушпагыла деп эле ошентип турасың да. Тилекке каршы андай аудитория аябай чоң. Муну барып алып эле ошо жалынышың керек. Экинчи аудитория булар деген ата энелер же мугалимдер. Мен жасап жаткан иштер же кыймыл аракетим такыр башкача натыйжага алып кетип атат. Эмне кылышым керек деп алар изденип баштайт да. Ошо кезде силер деген мындай ыкма бар, жашыл калем мисалы, мындай ыкма бар деп ошолорду айтып бересиң да. Андан кийин
алар китеп аркылуу же видео аркылуу ошо өздөрү да издеп, өздөрү дагы үйрөнүп баштайт да. Анан кийин үчүнчү аудитория, мен айтып кеткендей эле Кыргызстанда болгон эле биз 50-ге жетпеген адамбыз. Алар деген ошо өмүр бою мен гумандуу педагогикада болом. Бул деген менин миссиям деп туруп тандаган адамдар, аларга ошо жөлөк болуп эле, ошо бөлүшүп, мындай көйгөйлөр болуп атат, келгиле бири-бирибизге жардамдашалы деп ошо бири-бирибизге тирек болуу. Мен эми ошо кыялымда бул үчүнчү аудитория гумандуу педагогиканы тандап ошонун ичинде жүргөндөр бүт Кыргызстан боюнча болсун деп ошондой бир кыялым бар. Андан кийин сиз айткандай эле ата-энелер ошо көп бизге көбүрөөк кандай ата-энелер кайрылат. Мен деген ошо балама минтем, урушам, дагы бирдемке кылам, бирок такыр башкача болуп атат. Балабыздын ортобузда бир мамиле аябай бузулду, мени укпайт, мага орой кылат, орой бир мамиле көрсөтөт деп ошондой ата-энелер да бизге кайрылат да. Мындай жалпысынан карап анализ кыла келсек, ошо авторитардык стилде чоңойгон бала кийин ата-энесине да кайрымдуу болбойт да, ошондой эле мамиле берет да, кайтарып берет да. Бул эми 100% андай деп айта албайм. Көп учурда ошо бала ошондой чөйрөдө өсүп калса, ооба, бул деген көбүрөөк ошондой болуп калышы мүмкүн. Бирок деген бала мисалы башка бир чөйрөгө түшүп же мүмкүн китептерди окуп, бир башка ыкманы тандаса, ал ошо ата-энелерин кечирип, андан кийин өзү гумандуу болуп калышы да мүмкүн. Бирок бул андай нерселер азыраак деп айтсак болот да. Андан кийин байкап көрсөңүздөр, ошо бекеринен кыргыз тилинде деле айтылбайт да, уясынан көргөн куш учканды көрсөтөт депчи. Ошондуктан деген балага биз кандай бир мамиле көрсөтсөк, үйүндө сый урматты көргөн, сүйүүгө толгон бала бул эч качан сырттан, интернеттен издебейт. Байкап көрсөңүздөр, балдар эмне үчүн ошо баңгизатка кызыгып же бир кооптуу бир чөйрөгө аралашып кеткен? Ал ошол жерден сүйүү жана урмат издейт да. Буну деген эң биринчиден үйдөн бериш керек. Гумандуу стилде чоңойгон бала ата-энеси менен байланышы да бекем болот экен, түшүнүүсү дагы жакшы болот экен. Ал эми авторитардык стилде чоңойгон бала акыр аягы келип өспүрүм курагына келгенде ошол каршылыктардын баарын чыгарып баштайт деп мындай ошондой жыйынды айтсак болобу? Айтсак болот, бирок бул мен өспүрүм курагы, бала жанагындай орой болуп калган учурун мен көп учурда ошо бир табияттын даанышмандыгына байлайм да. Эмне дегенде, бул ошо курак, өспүрүм курагы бул бала үчүн эмес, бизге ата-эне үчүн берилген нерсе. Бала эмне дегенде, жакын учурда өз үй бүлөсүн түзүп, ал сизден кетет, уяныңыздан учуп кетет. Ошондуктан деген силер жанагындай көңүлүңүз ооруп калып, анан кийин жүрөгүңүз ооруп калбаш үчүн атайын ошо өспүрүм ошондой болот. Эмне дегенде, силер бала деген кичинекей жанагындай аны жыттап эле, ал деген сизге жакшы сөздөрдү айтып эле туруп өмүр бою ошондой калса, кайсы эле ата-эне бул баланы өзүнөн алыстатат. Эч ким алыстатпайт. Ошондуктан өспүрүм мындай жыты дагы өзгөрүп, мүнөзү да өзгөрүп турганда, бул деген ошо жеңил баласын деген үй бүлөсүнө кетирсин деген ошо даанышмандык. Ошондуктан бул бала канчалык жанагындай тентек болуп, бир орой мамиле кылса, силер ичиңерден ага рахмат айтып тургула. Балам, сен чоңоюп келатасың, мен бул сенин өмүрүндө колдоп берем, дайыма жанында болом, бирок мен түшүнүп турам, сен өзүнчө адам экенсиң, өзүнчө үй бүлөңдү, өзүнчө жашооңду сүрөсүң депчи. Ошого дагы силер да бир билип турушуна керек да, бир аң сезим силерге келиш керек. Анан кийин бала мындай болуп калды, тинде болуп калды деп туура, ал өзгөрүш керек. Өзгөрбөсө силердин жаныңыздардан чыкпайт, койнуңуздардан кетпейт дегенде, силер аны кетирбейсиңер дагы. Ошондуктан деген өспүрүмдүн эми 3 түрү бар. Кээрлер ошондой орой мамиле кылып, жанагындай бир кооптуу нерселерди жасап, кооптуу чөйрөгө аралашып калышы мүмкүн да. Бул деген кадимкидей жанагы жарылгандай дечи. Экинчи, өспүрүм балдар кечке эле ыйлап эле, уктап эле, жатып эле ошондой мындай алсыз болушот да. А үчүнчүсү бул такыр эле жанагындай симптомсуз өтөт да. Эч кандай эле бала мына 12-ге толду, анан кийин кийинчерээк карасаңыз эле 16-га толду. Эчтекеси билинген жок да. Андан кийин биз дагы бир кесиптешибиз тамашалап айтты эле, ковидке окшош депчи. Кээрлерде ошондой болот. Андан кийин байкап көрсөңүздөр, бул негизи үчүнчү жана биринчисин айтып кеттим го, бала деген ошо жарылып бир такыр башкача болуп калгандыгы, бул эмнени билдирет? Сиз деген балага чек
көп коесуз деген ошондой белгиси эң биринчиден. Октондордо кичинекей кезинен баштап жанагындай диалог жок болчу. Сиз деген ошо кичинекей кезинен эле чектеп атып эле авторитардуу стилди тандап атып эле ошо бала деген түшүнүп атат да, мен чоңойдум, мага эчтеке кыла алышпайт, эми мен деген көрсөтөм деп туруп ошондой мүнөзү чыгышы мүмкүн. Ошондуктан өспүрүм курагы бейшиктен башталат. Ошо бейшиктен баштап биринчи күнү эле роддомдон алып келгенде эле ошо бала менен сүйлөшкүлө да. Октондордо жанагындай сырдашуу маданияты болуш керек. Андан кийин мисалы сен ката кетирсең, дайыма мага кел. Мен деген сага дайыма жардам берем. Мен сени сындабайм, урушпайм. Мен сага ошо жардам берген аракет кылам деп. Ошондой бир мамиле түзгүлө. Бул 1 сааттык же 2 сааттык же 1 жылдык жумуш эмес. Бул деген ошо бала төрөлгөндөн баштап бул күнүмдүк кичинекей кадам менен түзүлгөн мамиле. Негизги өспүрүм курактын негизги миссиясы ошо ата энеден алыстоо, сепарацияга Бул деген өспүрүм сизди сепарацияга даярдап турат. Канчалык бала деген ошо силерге бир жаман жоруктарын көрсөтө турган болсо, ошончо деген сепарация тезирээк өтсүн деген ошондой бир артында ниети бар деп айтса болот. Бирок бул аны бала сезбейт, бирок ошондой бир ниети бар да. Андан кийин ошо баланын өспүрүм курагындагы оройлугу бул сизди урматтабайт деген белгиси эмес. Бул деген ошо сөзү калбай калып, жардам сураган кыйкырыгы. Бул бала кадимкидей силерден жардам сурап жатат. Эмне дегенде, сиз чоң катары, сиз өспүрүм болгонсуз, бирок өспүрүм эч качан чоң адам болгон эмес да. Ошондуктан сиздин тажрыйбаңыз болгондуктан балага жөлөк болуп бериңиз, тирек болуп бериңиз. Бул кандай нерсени да ушу балага айтып туруш керек. Мен сени түшүнүп турам. Эркек адамдарга эме бул кыйынчыраак айтып берүү, бирок жанагындай гормонально буря деп коет да. Ошо кадимкидей ошо гормондору да аябай көбөйүп, бала өзү дагы түшүнбөй калат, эмне үчүн мен мындай болуп атам деп, ыйлагысы келет, алсыз болот, дагы көп нерселерди түшүнбөйт бала. Андан кийин сиз ошол учурда балага түшүндүрүп беришиңиз керек. Сен өсүп атасың, көп учурда сен деген ошо денең буга чейин даяр эмес нерселерге бул даярданып, ошого такыр башкача түзүлүшү болуп атат. Бул норма. Бул деген ошо табияттын ошондой эрежеси бар. Коркпо, 1-2 жылдан кийин бул өтөт деп. Мен Швейцарияда жашап жүргөндө таң калыштуу нерсе болгон. Бир жолу ошо биринчи жолу унаага, коомдук унаага кирсем, жанагы бир эмеси бар экен, белгиси бар экен да. Бул жерлерге жана кош бойлуу, андан кийин карыялар жана өспүрүмдөр отура алат деп жазылып турат да. Мен таң калган болчумун, эмне үчүн өспүрүмдөр? Кийинчерээк деген мага ошо бир врач, дарыгер түшүндүрүп берди. Бала деген ошо өспүрүм курагында гормондору аябай тез өскөндүктөн, бунун жана булчундары анча тез өспөйт, сөөктөрү бачым өсөт. Байкадыңыздарбы? Өспүрүмдөр аябай эле упузун болуп эле апарык болуп калат го, бирок булчундары артынан жетишпей, андан кийин булчундары аябай алсыз болуп, буттары ооруп, ошо отургусу келип эле башы айлана берет да. Көрдүңүздөрбү? Бул дене жагынан дагы бала үчүн аябай оор курак да. Ошондуктан балага ошо эң биринчиден колдоп тургула. Мүмкүн деген керек болсо ошо врачтарга барып, жана витаминдерин текшерип көрүш керек. Дефициттер барбы, жокпу дегендейчи. Анан эң негизги ошо психологиялык тараптан ата эне жана мугалимдер тирек болуш керек балага. Бул курак өтөт. Бирок кандай учурда өтөт? Жанагындай травмалар менен өтөбү же кадимкидей өз ишениси көтөрүлөбү ошол кезде? Убактыбыз болуп калды. Соңку суроом болсун. Жана сиз ушул чектөөлөр жөнүндө түшүндүрүп кетпедиңизби? Демек, гумандуу тарбияда чектөөлөр бар, сөзсүз түрдө. Ошол эле убакта жазалоого токтосок, баланы тарбияда жазалоосуз кантип тарбиялайсың деген ата энелер көп да. Сөзсүз жазалоо болуш керек тарбияда деген. Гумандуу стилде жазалоого орун барбы? Жазалоого эреже коюлуп жатканда ошондо эле жазалоону сүйлөшүп алсаңыз болот бала менен. Бирок деген эрежелер ошо сүйүү менен, урмат менен түзүлгөн эрежелер сөзсүз баланын катышуусу менен болсо, бул эрежелер негизи бузулбайт да. Андан кийин жазалоо болгондо ошо баланы уятка тартсаңыз, көп учурда бала өзү деле келип айтат: апа, ата, бул жерден ката кетирдим, мен деген мисалы мындай жазалоого даярмын деп. Мисалы балдарым деген ошо билет, мен 40 мүнөт ошо телефондоруна чек коюлган, бирок 40 мүнөттөн өтүп кетсе, алар келип айтат: мына мен бүгүн өтүп кеттим, бирок эртең мага ошо 40 мүнөттөн кыскартып бер депчи. Ошондуктан бул жазалоо дей турган болсоңуз, ошо туура коюлган эреже негизи эле бузулбайт.
анан кийин бала өзүнүн ичинде дагы бир компас болот да, көрсөтүп турат туура кылдымбы туура кылбагамбы. Бул деген эң биринчиден ушу балага жазалоо менен коркутпай, бул эң биринчиден ушу уят сезимди балага өстүрүш керек да. Бул туурабы туура эмеспи, андан кийин баланы кантип мисалы ошондой өстүрөбүз. Кичинекей баладан эле сурап тургула, сага ошондой мамиле бирөө кылса сага жагат беле деп. Мисалы сен бирөөнүн барып оюнчугун тартып алдыңбы, андан кийин бала келип алып ошо оюнчукту ойноп жүрөт, тиги бала ээлеп жүрөт. Андан кийин ушу тынч тиги эмесин оюнчугун алып алып сурап көрүңүз, балам, сенден деле мисалы оюнчугуңду бирөө тартып алса, сага ошондой мамиле жагат беле деп. Бала кичинекей болгондуктан ал деген калп айтпайт. Ал чыныгы эле 100% айтат, жок жакпайт деп. Андан кийин эмне кылабыз деп сурап көрсөңүздө, андан кийин өзү эле алып эле ошо оюнчукту берип коюшу мүмкүн да, ошо берип коет. Бирок байкап көргүлө, бул гумандуу тарбия тээ бешиктен башталган тарбия да. Бул балага деген сизге кандай мамиле жакмак, ошондой мамилени балага көрсөткүлө да. Жазалоо мүмкүн, бирок бул эч убакта физикалык эмес, ошо уятка Физикалык жазалоо бул эч качан гумандуу тарбия эмес да, эч качан. Ошондуктан балага уятка чакыргыла. Бирок бул жана эл эмне дейт эмес, бул эң биринчиден ошо жүрөгүң сага эмне деп айтып турат деп. Андан кийин гумандуу педагогиканы көп учурда дагы ошо дин менен байланыштырат, бул дагы туура эмес бир ой. Гумандуу тарбия бул баланын жүрөгүнө ишеним салуу. Жараткан бар, сен бул жашоодо убактылуусуң, сен башкаларга кызмат кылганы келдиң бул дүйнөгө деп, ошондой ишенимди. Андан кийин бала кичине мындай эс тартып калганда өзү тандай алат. Дин аркылуу же мүмкүн жанагындай руханий тарбия, руханий өнүгүү аркылуу ошондой бир кызмат кылабы. Гумандуу педагогика бул эч кандай дин менен байланыштуу эмес. Ооба, бул тема эми бир чыгарылыш менен эле чектелип кала турган тема эмес экенин түшүндүм. Анан буга чейинки чыгарылыштары деле ушу Эне күндөлүгү YouTube каналынын темаларынын баардыгы эле ушу гумандык педагогикага тектеш темалар, ошол камтыган темалар чыгарып келген экенбиз деген бир тыяныкка келип атам азыр. Менин түшүнүгүм дагы кеңирирээк болуп калды окшойт. Сизге чоң рахмат, Зерина айым. Сиздерге рахмат, ишиңизге ийгилик. Мүмкүн бул видео ошо жок дегенде гумандуу педагогика эмне экен деп ошо бир кызыгуу жаратса, мен үчүн ошо бир чоң жетишкендик болот эле. Рахмат сиздерге. Ооба, чоң рахмат. Биз дагы ишенебиз, ушул чыгарылыш дагы бир пайдалуу чыгарылыштардан болду деп ишенебиз. Ата-энелер бул теманы дагы кызыгып, дагы окуп, гумандуу педагогика боюнча маалыматтар абдан көп интернетте, менин билишимче. Анан кыргыз тилинде дагы ушул багытты көбүрөөк айтып, көбүрөөк өнүктүрөлү деп сизди чакырып кетем. Чоң рахмат. Салтанат, жакшы теманы айтып кеттиңиз. Мен канча ошо окууларга, Казакстанга же Грузияга мугалимдерди алып барам. Андан кийин эң негизги ошо көйгөй эмне үчүн гумандуу педагогика биз тарапта жайылган эмес, бул ошо кыргыз тилге байланыштуу экен. Маалымат көп маалымат башка тилдерде бар, бирок кыргыз тилинде тилеге каршы азыр абдан аз болуп жатат. Ооба, Эне күндөлүгү YouTube каналынын миссиясы дагы ошол. Балдардын психологиясы, коопсуздугу, алардын өнүгүүсү тууралуу маалыматтарды жеткиликтүү кыргыз тилинде жайылтуу максатын көздөп келебиз. Кийинки чыгарылыштардан дагы көрүшкөнчө аман туруңуздар.